Учурдан пайдаланып, ушул бийик трибунадан дүйнө коомчулугунун назарына Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаалдын кезектеги курчушуна байланыштуу соңку окуяларды эске алып, өлкөбүздүн түштүк чек арасында түзүлгөн жагдайларды билдиргим келет. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин жетекчилиги астында жүргүзүлгөн сүйлөшүүлөр өз натыйжаларын берди. Ок атуулар токтоду. Жана президенттин жеке көзөмөлү менен ар бир министрлик өз милдеттерин так аткарды. Баарына убакыттан пайдаланып, ыраазычылык билдирем. Ошону менен бирге кече Бириккен Улуттар Уюмунун бийик трибунасында президентибиз Садыр Нуркожоевич тажик агрессорлорунун бизге жасаган жырткыччылык, айбанчылык жол кадамдарын так даана жеткирип, бүткүл коомчулукка ачык айкын түшүндүрүп берди. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин 11 мамлекетинин президенттери, анын ичинде Тажикстан Республикасынын президенти да кол койгон. Андан кийин 1994 жылдын 15 апрелинде көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине катышкан мамлекеттердин суверендүүлүгүнүн, аймактык бүтүндүгүн жана чек араларынын кол тийбестигин сактоо жөнүндө Москва декларациясында дагы бул принципти Тажикстан президенти Эмомали Рахмон өзү да ырастаган, кол коюп макул болгон. Бирок азыр ал принциптен тайып жатканы өкүнүчтүү.